Негизинен башынан көп алган экен, ошо баш сөөгү, бет сөөктөрү сынып кеткен экен. Ошол боюнча абалы оор бойдон калды да. Аттракциондордун биринде ошол кулап түшкөнү тууралуу арыз жазып, чара көрүүнү суранды. Талапкала келтирүү боюнча бир нече жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабастан мына баарыбыз бүгүн ушундай үрөйдү учурган окуяга күбө болуп отурабыз. Администрациянын кысымынан коркуп бизге комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошон үчүн мындай нерсе кайталанбаш керек. Бишкек шаарында жайгашкан дал ушул биз турган Панфилов паркында 19 жаштагы кыз ушул аттракциондон кулап, оор жаракаттары менен тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Алдыңкы мүнөттөрдө 19 жаштагы кыздын акыбалы жана милиция бул окуя тууралуу эмне дээрин биз менен биргеликте көрө аласыздар. Блин, человек упал. Шприц, кровь. Блин, это надо в новости. Это надо в новости отправить, чтобы было видно. После гипшите. Урматтуу көрүүчүлөр, Панфилов паркында аттракциондон кулап түшкөн 19 жаштагы кыз дал ушул биздин фонубузда турган клиникалык медициналык тез жардам кызматына жеткирилген экен. Бул жактан азыр биз медицина кызматкерлеринен 19 жаштагы кыздын акыбалы боюнча суроо үчүн келдик. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып атсаңыз. Манапов Илимбек, клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары болуп иштейм. Кечүүн Панфилов паркында аттракциондо кулап түшкөн кыз сиздердин ооруканага келип түшкөн экен. Ошол кыздын азыркы жагдайы боюнча айтып өтсөңүз. Ошол кечээ 31 март кечки саат 7:20 чамасында тез жардам унаасы аркылуу бизге 19 жаштагы кыз жеткирилген, келип түшкөн. Травманы алган себептери ушул аттракциондон жыгылды деп алып келишти бизге. Келери менен биз реанимация бөлүмүнө жаткызганбыз. Абалы оор болгондуктан кечинде келгенден кийин бүт изилдөө ыкмаларын жүргүзөбүз. Компьютердик томография жана рентген, УЗИ анализдерин алып, азыркы учурда абалы оор бойдон калды да, дары-дармектерин алып атат. Кандай травмаларды алыптыр? Травманы негизинен башынан көп алган экен, ошо баш сөөгү, бет сөөктөрү сынып кеткен экен. Ошол боюнча дарыланып жатат азыр. Азыркы учурда өзүнө келе баштады деп айтсак болот, но абалы оор бойдон калды да. Сиздерге кандай акыбалда келди? Ошол жаңы келип түшкөндөгү акыбалын айтып атсаңыз. Жаңы келип түшкөндө эс учун жоготкон бойдон келген бизге. Анан келгенден кийин реанимация жаткызгандан кийин капельница укол дарылар берилгенден биткеден акыбалы келгенге караганда оңоло баштады да. Туугандары азыр бул жакта да? Туугандары бул жакта келишкен, ушул жакта. Бул жакка тез жардам кызматы аркылуу саат канчаларда келди? Деги эле тез жардамга билдирүү канчада түштү? Тез жардамга билдирүүнү аны айта албайм. Бизге келген убактысы 20-14 саат менен тагыраак айтканда тез жардам унаасы менен алып келген. Келгендеги абалы оор болчу. Азыркы учурда абалы туруктуу деп санасак болот, туруктуу оор деп. Буюрса бүгүн эртең реанимация бөлүмүндө карасак, абалы жакшыраар менен бөлүмгө отурабыз. Палатага отурасыздар. Палатага отурабыз. Жалпы бөлүмгө деп коет, нейротравма бөлүмүнө отурабыз. Деги эле ошол сиздердин бөлүмгө ушундай жаракаттар менен көп түшөбү? Негизинен күндүн жылыганына байланыштуу элдер парктарга чыга башташат. Жакын арада баягы тоолорго чыгып, активдүү эс алуулар башталат. Ошого айтарым, кеңешим этият болушун,
коопсуздук жагы эрежелерин сактап эс алганда дагы тоого чыкканда. Анан азыр баягы жолдо күн жылганга байланыштуу могу самокат деген көйгөйлөр бар. Ошондо дагы коопсуздук эрежелерин сактап жүрүшсө биздин ооруканага элдер травма алып келбесе азыраак түшсө, мындай айтканда, ошол элдер эң негизгиси өзүнүн коопсуздугун эле караса, биздин суранарыбыз ошол. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып атсаңыз. Менин аты жөнүм Алмаш Бекбоева, 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматында кызмат кылам. Кечээ күнү болгон окуя боюнча кылмыш козголдубу? Азыркы учурда 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Кылмыш жаза кодексинин 297 беренелерине ылайык кылмыш иши козголуп, азыркы учурда баардык тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Аны менен бирге 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги өз көзөмөлүнө алды. Андан тышкары райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ушул жерде иш алып барып атышат. Бул парктын жетекчилиги кандай жазаларды өтөшү мүмкүн? Эми азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Тергөө иштерин жүргөндөн кийин жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Ушул кылмыш фактысын тергөө иштеринде баары белгиленет болот. Алдын ала маалыматтар боюнча, мисалы, ушул аттракциондун ээсидеги толугу менен күнөөлүү деп айтсак болобу? Тийиштүү тергөө амалдарынан кийин гана белгилүү болот да. Азыркы учурда ошол тийиштүү баардык текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Сиздерге билдирүү кайсы учурда түштү? 2025 жылдын 31 март күнү болжол менен 20:00 чамасында 102 кызматына маалымат келип түшкөн. Ушундай Сейил Панфилов паркында Сейил бакчасында жаш кыз ушундай аттракциондон кулап түштү деген. Тергөө иштери жүргүзүү учурунда байкеси арыз менен кайрылды. 2006 жылы туулган карындашы аттракциондордун биринде ошол кулап түшкөнү тууралуу арыз жазып, чара көрүүнү суранды. Панфилов паркында болгон жагдай боюнча маалымат алуу үчүн мэриянын кызматкерине дагы келип калдык. Бишкек мэриясынын. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсызбы? Назгүл Жамгырчиева, Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматынын жетекчиси. Панфилов паркындагы боло турган жагдай боюнча айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө мына эртең менен ыкчам комиссия түзүлүп, ал жерде ордунда териштирүү иштери өттү. Мына ошол териштирүүнүн алгачкы жыйынтыктары менен тааныштыра кетейин. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин комиссиясынын отурумунун негизинде 1-Май акимияты менен биргеликте детские развлечения деген жоопкерчилиги чектелген коому менен ижара келишимин бузуу боюнча чечими кабыл алынды. Муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти менен биргеликте ижарачылар менен ошол адистер тарабынан парктын аймагындагы аттракциондорду талапка ылайык келтирүү боюнча бир нече жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабастан мына баарыбыз бүгүн ушундай үрөйдү учурган окуяга күбө болуп отурабыз. Ошон үчүн мындай нерсе кайталанбаш керек. Буга чейин акимият тарабынан дагы, муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти тарабынан дагы парктын жетекчилигине аттракциондордун техникалык абалын бир сыйра текшертүү боюнча бир эмес бир нече жолу каттар түшүрүлгөн. Демек алар дагы өздөрү дагы бир сыйра карап коюш керек болчу деп эсептейм. Ал эми бүгүнкү окуянын арты менен сөзсүз түрдө мына ыкчам түрдө комиссия түзүлдү дагы, жыйынтыгы жана жогоруда мен айтып кеткендей болду. Администрациядан паркта иштеген кызматкерлер администрациянын кысымынан коркуп бизге комментарий берүүдөн баш тартышты. Азыр бул жактан эч кандай комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок.